Бүгін Жалабатта өзгөчө жаңылык. Дерлик 15 жылдан бери жабык турган Беговат чегара өткөрмө посту ачылды. Аталган пост Өзбекстан Республикасынын Анжан облусу менен Кыргызстан Республикасынын Жалабат облустарын бириктирип турат. Ачылыш аземге Кыргыз Республикасынын президентинин Жалабат облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, Өзбекстан Республикасынын Анжан облусунун акими Шухратбек Абдурахмонов баштаган жетекчилердин тобу эки өлкөнүн жергиликтүү тургундары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө эки өлкөнүн өкүлдөрү алгач Кыргызстан, кийин Өзбекстан тарапка өтүп, дасторкондон даам сызып, концерттик программага күбө болушту. Арыстанбапты биз дагы сагындык. Биздин дагы жаштыгыбыз өткөн жер. Мындан кийин барып таза абадан дем алып, Арыстанбаптын жаңгагын, баалын таталы. Кудайга миң мертебе шүгүр. Бүгүнкү майрам, бүгүнкү күн үчүн. Эч качан чек араларыбыз жабылбасын. Беговат чегара өткөрмө пункту жөө адамдарды жана жеңил унааларды өткөрүүгө ылайыкталган. Кирип чыккандарды каттоо үчүн жалпы 6 терезе орнотулуп, күнүнө 10 миңге чукул кишини тейлөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Мындай жаңылык эки өлкөнүн элин кубантып, достук жана коңшулук байланыштарын жакшыртаары айтылат. Biz abdan kuvанычтуу күндөбүз. Өзбек туугандар менен биздин кыргызстандар тамырыбыз ачылып, абдан кубанычтуу күндөбүз. Анткени көп жылдан бери ачылбастан бир туугандар кыйналып, атасы бул жакта, баласы бул жакта, энелер ушинтип кыйналганбызда, куданын адамдар кыйналганбыз. Мына бүгүн Кудай кааласа, Кудайга шүгүр ачылып, майрам болуп атат. Биздин өзбек туугандар да сүйүнүп атабыз, биз да сүйүнүп атабыз. Абдан кубанычтабыз. Биз бул ачылыштан абдан кубанычтабыз. Кыргыз Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын президенттерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз 15 жыл туугандарыбызды көрүүгө өтө албадык. Эми азыр өтүп, туугандарыбызды куттуктап, учурап келе жатабыз. Мындан кийин дагы эки өлкө, эки улут ынак болушсун, биримдикте болуусуна тилектешмин. Ушул бекет 15 жыл мурун жабылган болсо, 15 жылда ачылып турат. Бул аябай бир чоң алдыга болгон кадам деп эсептейм. Анткени эки ушу Кыргызстан менен Өзбекстан элинин ортосунда карым-катнашты күчөтүүгө, ошондой эле социал-экономикалык жактан дагы өнүгүп өсүүгө бул чоң түрткү болду. Жана чоң мүмкүнчүлүк. Бул жерде эки элдин ортосундагы жанагы куда сөөктөр, кыз берүү, кыз алуу жактары дагы болуп келген. Буга чейин да мындан ары да жакшы артып, эки элге чоң жакшылыктар алып келет деген чоң ишеничтебиз. Бири-бирибиз менен барып келиш кыйын болчу. Башка жакта айланып 200 километр жүрөт элек. Мына бүгүн бул жактан ары жакка өтүш үчүн 20 мүнөт убакыт кетет. Ошондуктан баары кубанычта болуп турат. Белгилей кетсек, Жалабат облусунун Өзбекстан менен чектешкен аймагында 8 чегара өткөрмө посттору бар. Буга чейин анын экөөсүнөн жөө адамдар өтүүгө мүмкүн болсо, экөөсүнөн поезд өтүп турган. Эки мамлекеттин жетекчилери тапшырма берилген, жол карта кирген. Ушул Беговат өткөрмө пункту Жалабат областы боюнча Сейдикум посту, Алабукадан Баймак, анан Маданият постторун ачуу боюнча ошонун этабы менен биринчи Беговат посту ачылат деп тапшырма берилген. Ошо тапшырмалардын негизинде бүгүн Беговат посту ачылып атат. Бул эл аралык пост болуп, өткөрмө пункт болуп эсептелет. Тургундарыбыз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Тейлөө үчүн мында бардык шарттар бар. Ханабат чегара постубузда күнүнө 10 миңге чукул адам 300 унааны өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Маалыматка ылайык аталган бекет 2009 жылы жабылган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чегара толук аныкталып бүткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы бир нече өткөрмө постторду ишке киргизүү макулдашылган. Ал эми бүгүн мындан тышкары Кыргыз-Өзбек чегарасынын Ош облусунун аймагында жайгашкан Карабагыш автожол көзөмөл өткөрмө посту дагы ачылды. Акылай Карабаева, Аскар Момат Исаков, Регион.